Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Совет мамлекетинин түптөлүшү, өнүгүшү жана таралышы. Сабактын планы. Кош бийлик, Корниловдун козголоңу, Октябрь революциясы, революциянын жүрүшү, жарандык согуш, аскердик коммунизм саясаты жана экономикалык саясатка өтүү, СССРдин түзүлүшү, мамлекеттик социализмди курууну тездетүү, СССРдин 20-30 жылдардагы тышкы саясаты, СССРдин кулашы, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин түзүлүшү. Кош бийлик. 1917 жылы 2 мартта император Николай II бийликти ийниси Михаил Александровичке өткөрүп бере тургандыгын билдирген, бирок ал баш тарткан. Падыша кадет партиясынын өкүлү князь Львовду министрлер советинин төрагасы кылып дайындаган. 4-мартта падыша тактан баш тартып, бийлик убактылуу өкмөткө өтө тургандыгын жарыялаган. Убактылуу өкмөттүн колунда капитал жана бийлик органдары болгон. Ошол эле учурда жумушчу жана солдат депутаттарынын Петроград совети элдин атынан бийлик жүргүзүүгө киришкен. Натыйжада Россия империясында кош бийлик орногон. Убактылуу өкмөт негизинен кадеттер, эсерлер, меньшевиктер жана 17-октябрдагы союз деп аталган партиялардан туруп, уюштуруу чогулушуна чейин бийлик жүргүзмөк. Бирок бир да олуттуу маселе чечпей, уюштуруу чогулушун чакырбай убакытты созгон. Петрограддык совет революциялык маанайдагы социал-революционерлерден, эсерлерден, меньшевиктерден турган. Бирок ал өлкөдө социалисттик революция үчүн кырдаал жетиле элек деп, буржуазиялык демократиялык кайра курууларды жүргүзүүгө аракеттенген. Корниловдук козголоң. Бийликке умтулган Корнилов убактылуу өкмөттүн башчысы Керенскийге таянып өлкөдө реакциячыл төңкөрүш уюштурмакчы болот. 24 февралда Корнилов жетектеген аскерлер Петроградга бет алат. Большевиктердин демилгеси менен Кызыл гвардия түзүлөт. Кырдаалдан чоочулаган Керенский Корниловду колдоодон баш тартат. Корниловдун аскер күчтөрү талкаланат. Керенский өзүнүн бийлигин сактоо максатында 1917 жылы 1-сентябрда Россияны республика деп жарыялайт. Жаңы коалициялык өкмөттүн курамы түзүлөт. Октябрь революциясы. 1917 жылы күзүндө коомдо кризис болгон. Агрардык чөйрөдө, өнөр жайда кризис болуп, фронттон аскерлер качкан. Натыйжада большевиктер партиясы бийликти колго алууга киришкен. Борбордук комитет 15-сентябрда Лениндин катын талкуулап, куралдуу көтөрүлүшкө даярдана баштаган. 1917 жылы октябрдын ортосунда убактылуу өкмөттү Петроград аскер гарнизонун согушка жөнөтүү керек деген планын билдирген. Бул гарнизондо толкундоолорду пайда кылып, убактылуу өкмөттү отставкага кетип, бийликти советтерге өткөрүп берүүнү талап кылышкан. Революциянын жүрүшү. 21-октябрда Петроград гарнизону аскердик революциячыл комитет тарабына өтөт. 24-октябрда Кызыл гвардия Петросоветтин атынан Нева дарыясындагы көпүрөлөрдү жана шаардагы стратегиялык борборлорду ээлешет. 25-октябрда убактылуу өкмөттүн кулагандыгын жарыялашат. 25-октябрда тынчтык жана жер жөнүндөгү декреттерди кабыл алып, башында Ленин турган Эл комиссарлар совети түзүлгөн. Большевиктер жарандык согушта куралдуу күчтөрдү билгичтик менен уюштурган. Жарандык согуш 5 мезгилге бөлүнөт. 1917 жылдын октябрынан 18 жылдын майына чейин, 18 жылдын жай-күз айлары, 18 жылдын ноябрь, 19 жылдын жаз айлары, 19 жылдын жазы, 20 жылдын жазы, 20-21 жылдардагы жарандык согуштар. Аскердик коммунизм саясатынан жаңы экономикалык саясатка өтүү. Шаарларда коммуналдык төлөмдөр жоюлган, эмгек акы натуралай төлөнгөн. Акыл эмгегинин адамдары иштегенге милдеттүү болгон, өнөр жай ишканалары мамлекеттештирилген жана аларды башкаруу борборлоштурулган. Кыштактарда жумушчу табын, көп сандаган аскерлерди жабдуу, тамак-аш менен азык-түлүк салыгы ашыкча деп эсептелинген, продукцияны мажбурлоо жолу менен алуу тартиби киргизилген. 1918 жылы Совет өкмөтү азык-түлүк диктатурасын киргизген. Жаңы экономикалык саясат.
ашыкча продукцияларды эркин сатууга уруксат берген. Экономиканы башкарууда ырксыз борборлоштуруу иши чектелген. Эмгегине жараша акы төлөө тартиби киргизилген. Мамлекет майда ишканаларды жеке менчикке ижарага берген. Жеке менчик капиталдын өнүгүшүнө чет элдик инвестицияларды алууга жол ачылган. Салык иши катуу көзөмөлдөнө баштаган. СССРдин түзүлүшү 1922-жылы 30-декабрда 4 мамлекеттен турган Социалисттик Советтер Союзунун республикасы түзүлгөн. СССРдин курамына кийинчерээк Өзбек СССРи, Түркмөн СССРи, Тажик СССРи, Казак СССРи, Кыргыз СССРлери кошулган. 1936-жылы Закавказье жоюлуп, Армян СССРи, Азербайжан СССРи жана Грузин СССРлери түзүлгөн. СССРдин Конституциясы 1924-жылы январда СССРдин Советтеринин 2-съезди СССРдин Конституциясын бекитип, бийликтин жогорку органы Советтердин бүткүл союздук съезди деп жарыяланган. 2 палатадан турган Борбордук аткаруу комитети түзүлгөн. Жогорку аткаруу бийлик СССРдин Эл комиссарлар советине таандык болгон. Мамлекеттик социализмди курууну тездетүү 1928-жылы жаңы экономикалык саясаты жоюлгандан кийин Сталин өлкөнү индустриялаштыруу жана айыл чарбаны коллективдештирүү милдетин койгон. Натыйжада 5 жылдык план киргизилген. Биринчи 5 жылдык 1928-32 аралыгында болуп өткөн. Биринчи 5 жылдыкта өнөр жай өндүрүшү 28-жылга караганда 3 эсе өскөн. Экинчи 5 жылдык 1933-37 аралыгында болуп өткөн. Өнөр жайдын өсүшү 2 эсеге көтөрүлгөн. Үчүнчү 5 жылдык 1933-37 туура келген. Бул мезгилде 1928-40 аралыгында өлкөдө 9 миллион ири өнөр жай курулган. СССРдин 1936-жылдагы Конституциясы тоталитардык тартипти биротоло бекемдеген. Буга 1936-37 массалык репрессиялар күбө боло алат. Экинчи 5 жылдарында мамлекеттик социализм калыптанган. Мамлекеттик башкарууда жеке адамга Сталиндин керт башына сыйынуу биротоло калыптанган. СССРдин кулашы 1985-жылы Компартиянын Борбордук комитетинин генералдык секретарлыгына Горбачев дайындалган. Ал кайра куруу реформасын жүргүзгөн. Бул учурда КПССдин ролу төмөндөп, парламенттик башкаруу айкындуулук киргизилген. Бирок саясий кризис күчөй берген. Тышкы саясатта Афганистан менен болгон согуш көп чыгымдарды талап кылган. Салык системасы дагы союздук республикалардын СССРдин экономикасына кошкон салымын так аныктай алган эмес. 1991-жылы августта мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттер болгон. 1991-жылы 8-декабрда Россиянын, Украинанын, Белоруссиянын президенттери Элцин, Кравчук, Шушкевич СССРдин тарагандыгы жөнүндө келишимге кол коюшкан. Эгемендүү эркин өлкөлөр СССРдин кулашы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигин түзүлүшү мыйзам ченемдүү болгон. Негизгиси бул процесс кан төгүүсүз, чыр чатаксыз, тынчтык жол менен өткөн. Эгемендүү эркин өлкөлөр КМШнын маселелерин тең укукта чечүү үчүн өкмөт башчыларынын кеңештерин түзүшкөн. Бириккен Улуттар уюмунда кызыкчылыктарды жактоо милдети Россия Федерациясына жүктөлгөн. КМШга кирген мамлекеттердин чек аралары бөлүнгүс жана кол тийгиз. Мамлекеттик менчикти менчиктештирүү каралган. СССРдин жоюлушу менен дүйнөдөгү эки зор дөөлөттөрдүн ортосундагы тең салмактуулук да жоюлган. АКШ өз кызыкчылыктарын башка өлкөлөргө таңуулоо укугуна ээ болгон. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги 1991-жылы 8-декабрда КМШ түзүлгөн. 1991-жылы 21-декабрда Алматыда Беларусь, Россия, Украина, Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Молдавия КМШны түзүү келишимине кол коюшкан. 25-декабрда Горбачев СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу кызматынан кеткен.
Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Кош бийлик деген эмне? Октябрь революциясынын тарыхый мааниси эмнеде? Жарандык согуш эмне себептен болгон? Аскердик коммунизм саясаты эмнеси менен өзгөчөлөнгөн? Жаңы экономикалык саясат эмнеси менен өзгөчөлөнгөн? Социалисттик индустриялаштыруу жана айыл чарбасын коллективдештирүү иши кандайча жүргүзүлгөн? Кайра куруу саясатынын максаты эмне эле? СССР эмне себептен кулап калган? СССРди таратуу жөнүндөгү чечимди кимдер кабыл алган?